Өзүңүздөр көргөндөй 1-март күнү сүрдүрүлгөн үйдүн абалы ушундай. Бул жерден тургундар буюм тайымдарын толугу менен алып чыгууга жетишкен эмес. Айрыкча балдардын момундай оюнчуктары уранда алдында калып, жаш нарселердин жан дүйнөсүнө эбегейсиз залал келтирген. Үйүңдү кантип бузушту? Мынтип, осентип. Алар кандай кишилер экен? Заман кишилер. Мамаң жумушта болгону бузуп салыштыбы үйүңдү? Папаңчы папаң? Ал ишо больницада жатат. Үзүлгөн үмүтүмдү президент жандырды дейт Марал Шараболотова. Ала Ордо конушунан 2014-жылы жер участогун сатып алган. 7 жылдан бери кошунасы менен соттошуп келген. Анын жыйынтыгы үйүнүн сүрдүрүлүшү менен аяктады. Бир күндө үйсүз калган Шараболотованын абалы интернет тармагына жайылды. Эртең менен туруп жумушка кетип эле, анан кечинде келсең баардыгы оокаттарың баары чачылган, анан кийин үйүң болсо уже кулап атканы бул адамды аябай катуу стресске салат экен. Дагы баягы балдарымдын амандыгын, жолдошумдун ден соолугу чың болсо экен, ошол больницада жатат, ошону инсульт кылып албайын. Мен хотя белиме бекем бууп, бекем турайын деп өзүмдү аябай сабырдуу кармап, мен ботодой боздоп эле жүрдүм. Ар бир негизи туалеттен куласа деле ичиң күйөт. Соткаңды жоготуп жүрсең да ошого ичиң күйөт. Ичинде канча нерсе бар эле, ошону канча сомго алдым эле, эмгек кылдым эле деп. Бул жерде мен 7 жыл соттоштум. Жүктөр үстүндө калган жок, эптеп анан кийин эшикти талкалады, терезени талкалады, анан киши көп, анан мындай боең үйдүк ушул жерге. Ошондо эптеп алчылык калганы калып деле калды. Жумушка барып келсе, үйү жер менен жексен болуп, 4 баласы көчөдө калган. Бул көрүнүш ага катуу сокку болгонун айтат. Заңгыраган сарай болбосо да, бар тапканыбызды топтоп, балдарыбызга шарт түзүп алдык эле дейт каарманыбыз. Ал эми жолдошу ооруканада дарыланып жаткан. Жалдырап бардым кошунама. Мен болуптур, мен утулдум. Мен только могу кичинекей балдарымдын аң сезимине доо кетип, ушулар ушундай көз алдында элестетип калбасын, үйлөрү кулап, өздөрүнүн могу кызымдын жомок китеби, жанагы оюнчуктары былчыйып калган, жанагындай сынып калгандарын көрүп, дагы деле зейиндиге айтып, мама, эмем калып калыптыр деп, дагы деле жүрөктөрү ортуп карап атышат. Бирок мен ошентип кечирим сурап барганымда жок, эчтеке эме кылган жок мага. Талаш жаралган жерде жогорку сот Толкун Самудинованын пайдасына чечим чыгарган. Соттун чечимине таянган Самудинова үйдү буздуруп салган. Ал эми жогорку соттун басма-сөз кызматынын өкүлү Изати Шугаралиева бул тууралуу түшүндүрмө берди. Самудинова Толкун Жамазариева менен жолдошукка карата жер участогун пайдалануу укугуна тоскоолдуктарды жоюу жана мыйзамсыз курулуштарды бузуу туурасында сотко доо арыз менен кайрылган. Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун 2018-жылдын 22-январында чечими менен Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка айыл өкмөтүндөгү Ак Ордо жайын конушунда жайгашкан номер 381-Б участогундагы 400 чарчы метр жер тилкесин пайдалануу укугуна тоскоолдукту жоюу жөнүндө жана ушул тилкеде орун алган Жамазариева менен жолдошовдун мыйзамсыз тургузулган курулуштарын түрү канааттандырылган. Ал эми үйдү бузууга келген кызматкерлер 77 жаштагы эненин жалдыраганына да караган эмес. Ал үйдө баласы менен келини жок экендигин айтып, буюм тайымдарын жыйнаштырып алууга чейин бузбай турууну суранган. Бирок алар эненин өтүнүчүн кулак сыртынан кетиришкен. Ыйлап сыктап аттым, ошондо такыр моюн бербей милициялар деле жүрдү, бар эле жүрдү. Эчтеке жардам болгон жок. Анан эртеси күнү элден жардам болуп, анан эл келип чогулуп, анан дагы Кудайга шүгүр президентибиз көңүл буруп аракет кылып атышат. Ошолго ыраазы болуп, ыраазычылык айтам, айланайын. Президентибиз өзү баягы айтпай эле, эчтеке билдирүү бербей эле, неожиданно эле кирип келди да, мындай айтканда. Мага аябай боор урган экен, үнүм Кудайга жеткен экен, президентке жеткен экен. Кудайыма шүгүр, элим бар экен, журтум бар экен, иманы бар, өзүнүн элин ойлогон ушундай президентибиз бар экен. Кудайыма чексиз шүгүрчүлүк кылам. Иши китеби боюнча кылмыш иши козголуп, ушул китепти жазап бергендер кылмыш иши козголуп, Сокулук районунда дагы деле сот жүрүп жатат ушул убакка чейин, азыркы күнгө чейин. Мен ошол нерсе баягы кылмыш иши жарандык иштен жогору турат. Ал жактан китеби жокко чыкса, бул жер Кыргыз Республикасынын президентинин жер мунапыстары боюнча 1 апрелде кол койгон. Бул жер
мыйзамдаштырып берилсин деген. Ушул мыйзамды 17 мартта жогорку кеңеште каралып чыккан. Ошондон кийин мен бул жердин баарын тастыктагам. Гипроземге бергем, действительно айыл чарба багытындагы жерби билип, анан кийин госрегистрдан барып тактагам. Андан кийин мен баягы акимиятка эмеге арыз менен кайрылгам. Бул жерди мага закондоштуруп, мыйзамдаштырып, трансформациялап бериңиздерди суранам деп. Алар мага Кыргыз Республикасынын президентинин жаңы чыгарган мыйзамынын негизинде жазалып келаткан. Бардыгы меники тупой съемка жазалган, картага, генпланга киргизилген. Башында генпланда жок экен, бул жер генпланга да киргизилип, номерация да берилгенден кийин анан өзүңүздөр көргөндөй ушундай окуя болуп отурат. Сиз менен үй талашып аткан тарапка эмне деген? Бул кабар коомчулукта чоң талкуу жаратып, мамлекет башчы Садыр Жапаров маселени жеринде териштирүүнү чечкен. Үй ээси менен жолугуп, аталган маселенин чоо жайы менен таанышып, тийиштүү тапшырмаларды берген. Ал эми өлкө башчынын мындай кадамы коомчулуктун жакшы пикирлерин жаратууда. Же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот, андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Андайлар дараңарда бар, алар сразу эле эсинде болсун, аларга бере албайбыз. Калган масса 90-95% аларга беребиз. Кызыл линияда эмес болсо, бул жер жок беле, кызыл линияда жок. Кызыл линияда эмес, бардыгында салынуу. Түшүнүктүү, анда түшүндүңүз да сиз. Бул жерде мына 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини дагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы, депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт баары мафиялашып кеткен да. Сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет, алар крышевать этип мына ушундай ызы-чууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызы-чуу эмес, илгертен бери келе аткан ызы-чуу. Ошон үчүн эч кимге карабай туруп жооп атасыз баары. Ак Ордо конушунда жер тилкелерин мыйзамдаштыра албай тарттырып жиберген жалгыз гана Марал Шараболото эмес. Мындай учур ондоп саналат. Айрымдары сотко кайрылса, кээ-бирлери тийиштүү кызматтарга жүгүнүшөт. Учурда Сокулук районунун администрациясында бул көйгөй боюнча баргандар да арбын. Алардын кооптонгон эле маңдай тери менен сатып алган мүлктөрүнөн ажырап калуу. Садыр Жапаров неме чыгарды чечим. Ошондон бери документтерди толтуруп, эми Кудайга шүгүр азыр көчөбүзгө неме номер берди. Ошол номер бергендиктен ошол азыр сурап кайсы күнү бизге ошол кызыл китеп тиет. Биздин дагы балдарыбыз уже метрик алыш, неме алыш керек, паспорт алыш керек, документке туруш керек. Ошону билели деп келдик азыр. Могу эме чыкты го. Садыр Жапаровдун указы чыкты го, жерди деген трансформация кылабыз деп. Ошондо эле келип жайында арыз бергенбиз. Анан кийин номер берип кеткен, 1807-де фамилиясын жазып кеткен, фамилиясы чыкпай атат, списокто жок. Анан келип териштирсек, булар кадастрга жиберди, кадастр болсо жанагы хозяйка менен териштирип алгыла. Үйүңөр кичинекей эле экен дейт. Кичинекей үй эмеспи? Как будто эме түртүп салса боло берет дегендей болуп атат да. Анан көчөгүнү тиги жанагы үй бузулду го. Ошол жерге барып тиги эмеге жолуккан. Бул жерде канат, кичине чоңураак бала бар экен. Замбы, акимдин замбы. Ошол балага жолуксам, бүгүн келиңиз, маселеңизди чечип беребиз деген. Ошон үчүн келдим. 1 жылдан бери ошонун мурунку хозяйны бар экен, аял кишкен Дамира деген. Ал да бирөөнө сатыптыр. Эми бу жерде эки добровольный покупатель талашып аткан экен. Анан биз тиги Дамираны таптык, алга тапсак деген мен бул кишиге саткан эмесмин деп уже артка кетип атат. То есть саткан, но бирок жарымын берген эмес, ошон үчүн мен башка бирөөгө сатып ийгем деп. Азыркы күндө бул Сокулук районунда бүгүн арыз менен кайрылып атайын кайрылдык. Ал жакта эми тергөө ишинин жыйынтыгында көрүлөт ал жагы. Сөзсүз түрдө жазасын алыш керек жана саткан аялдар. Ал участокка бул жактын дагы күнөөсү бар ал жерде сөзсүз түрдө. Ошол сатып алган адамды дагы, муну дагы экөөнү тең каттап коюптур. Экөөнү тең список тең чыгып атат эми. Эми аны сот чечет. Но бирок булар каттабаш керек болчу аны. Анткени бир жерде деген ким билет, эртең дагы бир киши келип катталышы мүмкүн. Бул жакта деген текшербейт экен, аякта деген хозяйны барбы жокпу. Келген кишилер деле ошол участокторго каттай беришет экен. Алар өздөрү эмне деп жооп берип атышат? Өздөрү азыр биз билбейбиз, приемныйдан катташкан го, анан күнөөлөр мойнуна алгылары келбей атат эч ким. Бүгүн президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул багытта канааттандырарлык иш алып барбагандыгы үчүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаевди жана Сокулук районунун акими Курманбек Айтибаевди кызматтан алды. Жергиликтүү бийлик чечкиледи, аким, айыл өкмөт, ага да укук берилген толугу менен.
президенттин өкүлү караш керек, куратор болуш керек, баарын координировать этип турушуңуз керек. Өзүңүз жетип барып карап турушуңуз керек. Проблема бүтүп, иш бүтпөй атса, тапшырмаларды берип, планды коюп алып, мына сен мону монча күндө бүтүргүн, сен муну 1 айда бүтүр, сен муну 3 айда бүтүр деп туруп, карап турбайсыңар буларды. Сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. 8 март аялдардын эл аралык күнү. Ага карата Бишкек шаарынын мэриясы айымдарды куттуктады. Аларга майрамдык концерт уюштуруп, жагымдуу маанай тартуулады. Эмгек сиңирген артисттерден баштап, эстрада жылдыздары өз чыгармаларын аткарышты. Жер мунапысы жарыяланып, өлкө жарандары мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Жергиликтүү бийлик башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргүзүп, жер тилкелерине уруксат берүүчү документтерин элге берүү тапшырмасын берген болчу.